Biz bugün 21 yanvar 2024 жылы Нияз Байкенин үйүнүн ключун алып отурабыз азыркы учурда. Нияз Байкеге куттуктайбыз. Алган үйүңүздөр кут болсун. Берекелүү үйлөрдөн болсун. Нияз Байке үй алып атканда кандай болду? Кандай чечим менен үй алууга келдиңиздер? Менин атым Нияз. Буларды Аманат недвижимость компаниясын YouTube'дан көрүп калгам. Көрүп эле сразу эле офиске барып, Умар менен таанышып, сен менен иштешип калдым. Ошо биздин критериялар кандай болчу? Бизге ошо эмес менен семейный ипотека биринчи, ремонтом и сразу же кирип жашай турган. Ошондой критериялар койгонбуз. Жакшы силер иштеп, бизге жакшы райондорду тандап, бизге жакшы эмелер, варианттар көрсөттүңөр. Ошол биздин эме ушул районго туш келип калды. Ушул район тандап бизге жакын эме болуп калды, жагып калды. Районду айта кетсек, транспорттун доступносттары жакшы экен. Метрого 15 мүнөттүк жөө бар. Метро Щербинка. Диаметр Щербинка, анан метро Анинадан Варшавский шоссе менен 15 мүнөттө келсе болот. Автобус менен келсең болот. Автобустун остановкага 5 мүнөттө эле жол. Варшавский шоссенин боюнда. Ошол критериялардын баарына жооп бердиңер, таап бердиңер. Негизи неге үй алайын деп чечтиңер? Негизи үй алар жашообуз ушул жерде, Москвада көп жылдан бери, балдар да чоңоюп атат. Канча жыл болду? Москвага келгениме 10 жылдан ашып кетти. Негизи качан үй алайын деген ой болуп негизи? Бир 2-3 жыл мурун эле ойлонуп жүргөм. Неге 2-3 жыл мурун албадыңыз? 2-3 жыл мурун мындай эме болчу да, оюбузду бир жерге койбой Кыргызстанга алсакпы, эмне кылсак деп ошо акыркы чечим уже ушул жылдары келип калды. Ошол чечиме бир нерсе түзүп болду да. Конечно, ошо силердин эмеңерди көрүп жүрүм, видеоңорду, силер элдерге үй алып берип аткан ошого карап биз да алгыбыз келип ошо алып. Мындай нерсе бар да. Бизде 2020-21 аябай көп кыргыз үй алып, мода сыяктуу болуп кеткен. Ошол эле мода кезекте болот да, потому что көрдүк да, элдер көрүп алып атат. Жеген үйдө Каланчан үйөсү алып берипти, биз качан алабыз дегенде. Ошондойлор да болду. Өзүбүз дагы эме болуп аракет кылып ойлонуп. Үй алган сонун капиталдан кene тактер арендага акча алабыз. Ошонун акчасын үйгө төлөп туруп эле үстүнө дополнительный акчаларын төлөп алсаңыз батыраак турасыз. Просто айткан себеби үй алыш бул сиз азыр бир үй алгандан 10% ишин аткардыңыздар. Жеңилдей нерсе да бул жагы үй алуу. Анткени 500 миң же 1 миллион же 2 миллион акча болсо без проблем үй аласыз да. Бирок дальше төлөп бүтүш керек да. Ошол жактарына төлөш керек. Анткени банктын проценти бар. Сиз үйдө азыр 30 жыл калдыңыздар, канча эрте жапсаңыздар, ошончо азыраак процент. Алардын ишине эме кылдык, экономикасын ойлонуп, санап, просчитывать этип. Той, шерине дегенде кечиресиңер ипотека бар дейсиз да. Ошондой эмелер. Төлөп, өзү средний эмеси 10 жылга аракет кылып атабыз, 10 жылдын ичинде жаап. Процесс кандай болду негизиндечи? Вот биз биринчи неметкенибиз, сүйлөшүп, консультация кылганыбыз бул август болчу да. Август болчу, анан бирок жумушта баштаганыбыз уже ноябрь болду да. Вот ошол ортолуктарда байланышып аттык, бирок башка райондордо карап аттык да. Ошол процесс жөнүндө өзүңүздүн сөзүңүз менен азыр биз айта турган болсок, көбү ойлоп калат да, булар эптеп эле окшоштуруп атат, камера үчүн деп элечи. Ошон үчүн өзүңүздүн сөзүңүз менен айтып берсеңиз. Башында биздин ошол бир эле районду айтканбыз да, Юго-Запад депчи. Ал жакта действительно квартиралар кымбат экен. Кымбат мындай. Бизге тиешелүү эмелери аз экен да, биздин критерий коюлган. Ремонтуна сразу кириш керек болуп калды. Метрого да жакын. Мектептер уже бүткөн. Сразу балдарды мектепке, садикке берип коюп, ошонун себебинен кичине узардык да, издедик. Так чалган убакта любой момент алып аттыңар, трубканы алып, даже биз жөнөткөн эмелерди да силер өзүңөр обрабатывать этип көрүп аттыңар объявлениялардычы.
Ал жактан вообще эме жок, сөз жок. Баарынан четко. Вообще албай эле чалсаңыз албай же жөтөлбөй болгон моменттер болду. Жок, андай болгон жок. Действительно андай болгон. Любой момент чалам. Андай что-то андай бир нерсе берип койгон окшойт машалла. Жок, андай Ниязбай экемен ошондо негедир баягы чалганда да андай удобный моментти карап чалгандай эле. Любой момент чалам, алат да, трубканы алат. Братан, мындай болуп атат деп эме кылып коет, түшүндүрүпчү. Негизи анча-мынча клиенттер айтат, көбүнчө трубканы албай калам да. Андай эме деле болгон жок. Графигибиз туура келип калган. Любой момент чалам да мен делечи. Действительно, үйгө барып, любой вопрос. Мына үйдө алып атканда деле, мына кече жактымда бир күндө 3-4 жолдон чалып аттым да. Кичине эле андай вопростор чыгып калса эле чалып, сурап. Жакшы, мындай. Ал эме болгон. Райондо негет баягы Москвадан алдык да, азыркы турган үй немеде? Москва. Ант Бутово тарап Никольский луга деген жилой комплекс. Негет именно бул вариантты жибергенде ушул вариантка токтолуп карап алдыңыздар? Бул районду көптөн бери билем өзүм. Биякта заводдор аз, мындай промышленный эмелер жок да, мындай семейный жашаганы спокойно болот да. Экинчи ошо транспорттун доступун айтып бериптим. Юго-запад бул өзү район жакшы район да, южный жагычы. Ошол мектептер түш керек болчу бизгечи. Бүт карадык да, бул жөнөткөндө эле биринчи очередь мектебин карадым. Мектептер жакын экен, бүтүптүр, элдердин баары барып атыптыр мектептергечи. Анан экинчи ошо метрону көрдүк. Үй бүтүп калган, сразу население болду, ремонт менен. Ошо переступка. Бүт мен койгон, майсал койгон критериялар баары туура келди да мага ушул жер. Ошондуктан тандап калдым. Башка жакта да кичине мындай эме болот да. Сиздин тешиниңиз бар экен анда чындай. Просто мындай да. Без первоначальный взнос адам өзү каалагандай үйдү алыш кичине кыйыныраак анткени первоначальный взнос жок болгондо сиз каалаган эмес, сизге туура келген үйлөрдү аласыз. Анткени варианттарды көрүп аттыңыздар да, мисалы жакшы варианттар чыгып атты. Бирок банкы туура келбей калат, же үйдүн ээси макул болбой коет. Ошо нюанстар не болсо дагы сонун үй алыпсыздар, Аллах таалам эми алгандан кийин төлөгөнүңүздөр да жеңил болсун. Буюрса ушул жерде бир эле жакшылыктар болсун да. Бир үй алуу деле жакшылык анткени Нуржигит Кадырбековдун бир баянында айтат да. Кимде-ким үй алам деп ниет кыла турган болсо дейт да, даже асманда учуп келип аткан канаттуу дагы өзүнүн бир жакшылыгын таштап өтөт дейт да. Ошондой ушул жерде канчалаган жакшылыктар болуп, Аллах таалам үй бүлөңүзгө бул акырет бактылуу болсун, көп жакшылыктар болсун. Андан тышкары мисалы эми сизде 4 балаңыз бар, э? 4 балаңыз бар. Үйдүн общий квадрат метри канча? 42,7. 42,7. Бир комнат и плюс кухня, студия. Эми в дальнейшем кандай ремонт кыласыздар? Биз жана видеолордо айттык го, аларды дагы биз көрүүчүлөргө примерно образ кылабыз. Анткени ошол нерсе геолерлер көрөт экен да. Ошол эле мисалы кроватьты алгандан кийин эле астына там кийимдерди сала турган кылып, шкафтарды башкачараак кылып, мындай варианттарды ойлонуштурса болот да. Квадратура кичинекей болсо эле биз үйрөнүп калганбыз го, айылда чоң 4-5 комнаталуу кеңинен жашапчы. Бул эле анткени сиз кичинекей квадратура алганыңыздын плюс жери акчасы арзан болду. Ежемесячный платежуңуз метр төлөйсүз. Бөлөсө буну жеңил төлөп алсаңыз, дальше чоң өтөсүз иншалла. Бул жерде азыркы жаңы салынып аткан үйлөрдүн ушул эмеси бүт квадратура колдонулат экен да. Бүт мындай практичный экен да, орусча айтканда. Ненужный квадрат метрлер жок да, бүт баарын колдонгон аракет кылабыз. Ошо сен айтып атпадың, мебелировкаларын мындай. Ошо, конечно, бүт баарын ойлонуштуруп эме кылабыз. Видеолорун көрүп. Ошо лишний эме жок экен да. Кереги жок нерсеге акча төлөп зачем турабы? Лишний квадраткачы. Бүт баары компания. Кызмат акы канча төлөдүңүз ошо? Кызмат акы 250 000 болду общий следин акы. 100 000 биринчи 50 000 бердим, первоначально 100 000 бөлүп ошол жактары да жок, ошол жактары да жакшы болду да, мындай бөлүп бизге өзүбүзгө да кичине нагрузка келген жок. Первоначальный взносу жок алдык.
мындай чыгарганда өтө эле жеңил болду да мындай. Андан тышкары кандай расходдор кетти? Андан сырткары ошо эмеси кетти. Броньго койдук 30 000. Анан үйдүн баягы документальный оценочный иштерин, банкка барып баягы Оценка канча болду? 10 000 болду. Оценка канча? 10-15 000 ошондой эле болду. Точно унутуп калдык. Ошо общий эсеп менен 50 000 кетти башында. Расходторчу. Анан страховкачы? Страховкалар уже банкка включать этип коюштур аны. Страховканы включать эткен жокпуз. Бул жакта Сбербанктан алдык. Сбербанктан алганда неме семейный ипотекадан страховкадан отказ кылып койсо да болот да. Ал сонун мүмкүнчүлүк да бекер эле төлөбөйсүң да. Страховка эмнеге? Объектке. Объект кудай сактасын, пожар, потоп, землетрясение, конструкциясы бузулуп калган. А биз 17 этаж, бизде эч ким потоп албайт, биз наоборот кылабыз. Вот ошон үчүн мындай жана предплата болуп калган үчүн страховкадан отказ кылып койдук. Калган расходдору негизи сиз отказ кылдыңызбы же майсал айтты отказ кылайбыз деп? Кандай болду? Рекомендация кылды ушундай эмелерди. Азыр айткандай эле, биз уже отказ кылдык. Действительно мына карасак керек эле жок экен да. Бирок кээде мисалы эме жери бар да, кудай сактасын, страховканы билесиз да, жизньдики. Жашоонукун кое койбоду? Жашоонукун да койгон жокпуз. Эч нерсесин койгон жокпуз. Вот жизньдики мондай да, жеңеме деле айтып коеюн. Кудай сактасын. Siz birinci же экинчи группада инвалид болуп калсаңыз, же кудай сактасын сиз каза болуп калсаңыз, страховка компания полностью үйдү төлөйт. Бирок суицидтен тышкары. Ошол жерде да бар да. Анткени кээде мен төлөбөй койсо деле болот, бирок менде баягындай бир аз дин тармакта жүргөнгө баягындай бир эртең бир күн өлөм деген нерсе бар да, жүрөктөчү. Мындай хотя бы бир нерселерди болсо да страховать этип койсо жакшы да негизи. Бизде неме да ой көбүнчө мондой болду да. Зачем бир оруска төлөп эле страховканы? Если страховка ал орус аркылуу чечилбешичи. Бизде ал страховканы буюрса байке башка жака мындай садака кыла турган болсо, ал көбүрөөк сактайт да, чем берки страховкага караганда. Ошон үчүн байке буюрса ниеттери деле амбициозный немекен. Бул жактан бул евродушка это начало да. Бул начало. Буюрса байкен 4 кызы бар экен. Вот 4 кызы, ар бир кызына бирден үй алып бере турган. Анан уже постепенно план секин Москванын ичине кириш да. Негизи үй алып атканда баягындай сразу эле вау, Москванын центринен метронун түгүнөн 3 комната алуу, 100 метр квадрат алыштын кереги деле жок да. Вот по возможности азыр бир 3 жылда, 3 жылдын ичинде немеге налогко попал болуп калат. Сата турган болсочу, 3 жылдын ичинде максимальный досрочный погашение кылса дагы көбүрөөк кетет. Например, кечегиде бир клиентим ежемесячный платежду кошу төлөдү, вот дагы бир айдыкынчы. Вот 100 000 төлөйт болчу, 200 000 төлөдү. Досрочный погашение кылып атканда мага чалып консультация алып турду да, кандай кылып төлөйт, биринчи жолу төлөп аткан. Анан 100 000 төлөдү эле, сразу почти грубо айтканда 4 жыл кыскарды да. Ошентип туруп, биринчи жылда максимальный досрочный погашение кыла турган болсо, ежемесячный платежден же жылынан кыскартат. Желательно жылынан кыскарткан жакшы. Вот 3 жыл төлөгөндө кыйла жылы азайып калат, суммасы да азайып калат. Бул үйдү сатып туруп башка үй алса болот. Азыр, например, Бутовода турабыз, Анинага жылсак болот да, буюрса 3 жылдан кийин. Дагы 3 жылдан кийин уже Пражка, дальше болуп туруп Тульскийге деле бара алса болот да. Ал уже постепенно. Недвижимость это самое лучшее вложение, но долгосрочное. Что Москва, айттым айткан жокмун. Москва самый главный, московский болуш керек, прописка московский болуш керек дегенбиз. Ошо критерия жооп берип атат. Бул эми новая Москва эмес, бул старая Москва экен да. Көп жыл болупту буяка коюлганчы. Бияктын угушум боюнча коммуналка аз арзаныраак экен, новая Москва караганда. Ошо возможностьтор чоң эле экен.
билинбеген эмет. Негизи бул балдарга эртең пособияга тапшырасыз да? Ооба, Московский по пособию примерно балага кымбатыраак болот да, высокий болуп жүрөт. Примерно Постоянно бир. Мисалы үчүн азыр бир Московский областта биздин пропискабыз, ошол жактан алабыз. 17 000 да, ал бияктыгы уже почти 20 000 экен, 19 900 нерсе. Москва областтык 17 000 ар бир балага. Ар бир балага. Балдарыңыз да төлөп коет экен. Балдарга да алып беребиз. Возможностьтарды колдонуп атабыз да. База эмес. Азыр неме бар? Еще 450 000 субсидия. Вот аны колдонуп турган болсо деле, байке кыйлат бир как минимум бир 5 жылдан ашык жыл кыскарылат да. Мисалы 20 000ден деле 4 баландыкка уже 80 000 да. Плюс 80 000ден ай сайын төлөсөңүз, плюс үстүнө 50 000 кошсоңуз, күнүнө 130 000. 130 000 төлөйт. 130 000ден төлөсөңүз, азыр ежемесячный платеж 65 000. 65 000 болсо да 10 жыл эмес, 8 жылда эле төлөп. Ошондой пландабыз. 8,5 миллиондой коштот. Буюрса дагы бир кичине жашаңыздар үйдөчү. Анан өзүңүздүн үйүңүздө кандай жашаган удовольствиясы тууралуу да сурайбыз. Негизи аренда менен немен ипотека алган өзүңдүн үйүң болгондун айырмасы кандай сиздин оюңуз боюнча? Айырмасы даже документке жүгүрүп аткан убакта эле биздин уже мышлениябыз алмашты да. Чем квартирага жашап аткандан өзүмдүн үйүм депчи, өзүңдү уверенно сезип, там акчаны берип атканда да мына коркпой, өзүңө вложение кылып атасың да, бул бирөөгө эмес, там өзүңдүн үйүң да, бул мышлениең конкретно алмашат экен да. Биз көнүп калганбыз да, квартирада жашап, бирөөгө берип атам, берип атканда да недоволен бересиң. Берде с удовольствием да, ежемесячный келсе деле с удовольствием төлөп алмашат экен, конечно, алыш керек. Бардыгын эме кылам, айтам, биз курактуу, даже бизден да жаш улууларга алыш керек любой жерде, Москва, там эч эмес жок да, айырма жок. Недвижимость алсаң, өзүң даже ойлоруң алмашат да, пландарың. Ошо? Неме өзүңүздүн үйүңүз тууралуу кичине өзүңүз обзор кылып кичине көрсөтүп берип коюңуз, мындай болот депчи. Ошо эме евродушка, бияк спальня болот кыздарыма. Биякты ушу планирует этип атабыз. Кухня, гостиный депчи. Өзүбүз эле жашайбыз. Семьям, өзүм семьям менен вполне жетет да мага. Туалет, ванна отдельный, там прихожий менен планировка жактуу да. Кээ бирлер бар экен, ачканда эле сразу комната болуп калат экен да. Бизге кичине эме да, мындай, билесиң го, мусулмандарга кичине ачканда мындай ошондой жактар жакты. Биз турган жерлер ошо Г-образный формада эме кылайлы деп атабыз, квартира. Кухнячы. Бир гостиный, телевизорларды коюп. Ошо планировкалар бүт баары устраивайт да. Разымын силерге чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Мага окшогондорго дагы үйлөрдү көпкө алып бергиле. Ошо. Ошо буюрса эртең 31-нде билдешип калыңыз. Умурага өнөтөбүз сертификаттардычы. Мен дагы бир сертификат бар эле, шашылып атып унутуп калыптым почтачы. Жеңем фамилиясынан буюрса динде магазинден барып кийим ала турган сертификат бар. Ошондон барып кийим алса болот, же болбосо тамактан алса. Плюс 31-январда буюрса биздин кардарларга умура өнөтөбүз. Алла баса сиздер аракет кылабыз, ниет кылабыз. Бизде ошол эмеден көргөм да силердин баягы эже динде деген магазин Диле Ахматованын видеосун көргөнбүз да, ошол келинчегим экөөбүз. Ошол видеосун көргөндөн баштап эле уже биз эме кыла баштадык, аракет кылып, сага жолуктум, Майсал менен тааныштым дегендей ошо. Недвижимость офисиңерге бардык. Ошо мына үйгө жетип отурабыз, мына YouTube'дан баштап эле көрүп үйгө жетип. Конечно. Анан биз өзүбүздүн фирменный тортубузга успеть этпей калдык. Экөөбүз түнү байланышта болуп, түнү неметтик да, назначить эттик времяны. Времяны да самый ближайший время кылганыбыз үчүн түнү 11-лерде сүйлөшүп неметтик да.
эртең барайлык, сразу ключты алайлык депчи. Вот поэтому өзүбүздүн фирменный тортко неметпей калдык, успеть этпей калдык. Вот поэтому мындай эле обычный эле. Рахмат, ушуга деле. Вот бизде кичине адат болуп калган. Ар бир немеге, кардарыбызга үй алып атканда неме торт белек кылып. Мындайча айтканда, мындан ары жашооңуз бул үйдө сладкий болуп башталсын деген ниетте, жакшы ниетте. Чоң рахмат Майсал сага. Семьябыз менен, балдарыбыз менен үйлөнмөн жакон. Коюңуздар. Ошо. Чоң рахмат сизге. Жакшы төлөп кутулуп алыңыздар. Берекелүү үйлөрдөн болсун. Таңыз Умар. Чоң рахмат силерге дагы, силердин жамаатыңарга, Аманат недвижимостька бардыгына. Şu үйлүү кылып атасыңар элдердин şu не тилек кылсак, şu тилеңердин баарына жеткиле силер дагы. Анын баса эме вообще ошондо 250 миң берген болсоңузчу, кайра ошону иштеп алсаңыз болот да. Ошондо 250 миң болсо, ар бир адамга 25 миңден болгондо 10 таанышыңызга айтсаңыз, мисалы. Айттым, ооба уже. Алар үй ала турган болсо, ар бирине 25 миңден беребиз. Все болду. Менде уже точно ала турган 2 эмем, бир карындашым бар. Bir ecem var da. Sizlerge эле таанып эме кылайын деп атам азыр. Баягы эмелер алмаштырып деп атасыңар го, банктын условиялары. Ошолар күтүп турабызбы же кандай? Азыр ошолду айтып кетейин анда кыскача кылып. Азыр семейный ипотека менен алган, новостройкадан болбой калды. Бирок жер тамдан алса болот. Азыр ИЖС деген программа бар. Ошол жактан участок алып, участоктун үйүнө үй курса болот. Сиздин кандай планировкада мындай каялыңызда үй бар, вот ошол форматта үйлөрдү курсак болот. Жыгачтан, пескоблоктон, кирпичтен каалагандай. Вот жер жок болсо жер алабыз, жер бар болсо ошол үстүнө эле 12 миллионго чейинки үйлөрдү куруп беребиз. Бүт коммуникациясы менен свет, суу полностью киргизип, мындайча айтканда, как квартира сыяктуу эле кылып киргизип, неметип койгончу. Вот алда азыр сон мүмкүнчүлүк бесперначальный зонс эле алсак болот адамды элечи. Мындай эле мисалы мына жерде алганда мисалы эчтемеге башыңызды көп деле ортмаңыз да издегенгечи. Ал жакта деле ошондой. Просто тандап беребиз. Варианттарды айтабыз. Өзүңүздөр тандайсыңар, өзүңүздөр ремонтун тандайсыңар, планировкасын, проекттерин полный тандап туруп анан кийин могу тандадым дейсиңер, болду ошол үйдү куруп бүтүрүп берет. Сиз просто ай сайын акчасын төлөп коесуз. Жакшы экен да, ушундай эле экен да. Как мындай неме семейный ипотека менен квартира эмес, уже жертан болуп калат да. Москва, Московский областын бүт бардык жеринен алып, куруп кылып беребиз. Өтө жакшы. Эң минимальный бүткөнү 3 ай. 3 айда уже үйдү бүтүрүп кылып, сиз буйрса карталарды киргизип кое алабыз да. Ал жерде деле готовый үйлөр бар. Уже даяр курулуп бүткөн застройщиктерден. Ошол жерден эле барып тандап алсак деле болот. Кайрылыңыздар. Вот сиздерге деле алып беребиз буйрса.